Сокулук районунун Лесное айылынын тургуну Бакыт Жуманалиев мына бул вагондо эки кызы Жубайы жана апасы менен күн кечирет. Үй бүлөдө Жуманалиевдин башкалардын баарынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу алардын жалгыз багуучусу 30 жаштагы ата. Каарманыбыз үй бүлө мүчөлөрүнө тамак аш даярдап, аларды кезек менен жуунтарын айтат. Алды артынан шамал өткөн вагондо өп чап жашоону өткөрүп жаткан дал ушул үй бүлөнүн абалын көрүп келдик. Менин атым Бакыт, өзүм 31 жашта болом. Ушул жерде жашаганыма, вагондо жашаганыма 7 жыл болду. 7 жылдан бери ушу вагондо жашайм. Өзүм кыздарым да, эки кызым инвалид. Бул кызым жакында эле инвалид болду. Бир бөйрөгүнөн операция болуп инвалид болуп. Улуу кызым дагы 7 жашта, ал кызым да инвалид башынан. Башы ооруйт. Мамам да инвалид, экинчи группа инвалид мамам. Женский жагынан рак болуп ооруган. Келинчегим да инвалид. Ал да экинчи группа инвалид. Ал да башынан инвалид, башынан ошо ооруп. Мен мамамдын жалгыз баласымын. Ушу мамамды өзүм карайм мамамды. Өзүм билимимди 6-класска чейин эле окугам. 6-класска чейин эле окуп эметкем. Андан ары окуйн десем окуй албай калгам. Өзүм да ооруп, бөйрөгүмдөн ооруп, катуу ооругам. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Окуй албай калгандан кийин мен айткандан кийин эле катуу мамам ооруду. Мамамды карашка туура келди. Кыйнабайын дедим, мамамды кыйнабайынча эми окубай эле коеюн деп ошо менен окубай иштеп кеттим. Тияк бияк жумуштарды иштеп жүрдүм, стройкаларды иштедим. Ошентип эметип ошо менен окубай калдым вообще. Чоң окуй жайларга да окубай калдым. Ошо менен эле калдым, окуй албай. Каарманыбыз жазгы талаа иштери башталганда бир күндүк акы төлөнүүчү иштерге жалданып чыгаарын айтты. Мен өзү айылдарда бияктарда иштейм, пойлолорго чыгып, анда-санда чыгып, майда чүйдө жумуштарга чыгып иштейм. Анан бирок кеткенимде ойлоно берем, эмне болуп кетти, тияк бияктары эмне болуп атат деп, улуу кызымды ойлойм, кызымды уруп койбодубу, келинчегимди ойлойм, эмне болуп атат деп, башы ооруп жатып калбадыбы деп, ошолорду ойлоп эметип турам. Көп алыс жакка да барып иштей албайм, Бишкек жактарга барып иштейин дейм, бирок иштей албайм азыр, вообще иштей албай атам. Өзүм ушулардын баарын өзүм жалгыз карайм ушуларды. Андан соң үйдүн ээси бизге ал жашап жаткан вагондун ичин көрсөтүп берди. Ысып кеттиң ке? Камчечи, басканча чүтөп кеттиң го. Ушул менин вагонум, ушул вагондо жашайм. Көбүсү бияка складтан монтип суу чыгарып алганбыз бул жерге. Кичинекей эме кылып суу чыгарып эметип алгам. Бул менин апам, ушул апам болуп жашайбыз ушул жерде бешөөбүз. Бул мен ушул бияктарынан тешиктеринен суу тамат, могу жерлерден жаан жааганда суу тамып эметет. Кышында могу жерге меш коебуз, ушул жерге меш коюп эметкенде тар болуп калат бул жерчи, тар болуп анан бул жер болсо кухнябыз. Бул жерден кухня, ушул жактан тамак-самакыбызды жасайбыз ушул жерлерден. Анан бул менин семьям, келинчегим, кыздарым. Бешөөбүз ушул эмеде жашайбыз, ушул вагондо. Кышында болсо аябай эле кыйын болот, суук болот аябай. Суук болуп, от жакканда ысып кетет, аябай катуу ысыйт. Анан от кайра бат муздайт аябай. Бат муздап эметет, айла жок, бирок жашап атабыз ушул вагондо. Өзүм вагондо кара эме жок, условия жок вагондо туруп эметкенде. Жуунду маамдарды жуунтканда дагараларга салып жуунтам, 4 инвалидти дагараларга салып жуунтуп эметем. Анан
Вагондо вообще шартыбыз жок, эчтеке жуунганга эмебиз жок, душ-пушубуз жок. Чоң кишини караш аябай кыйын экен, чоң кишинин эмесин памперс эмелерин жуушка кыйын экен. Ушу вагондо жашап эметкениме эме өкүнүп кетем, аябай өкүнүп вагондо жашаганыма өкүнүп эметем. Бирок айла жок, жашашка туура келет экен, үйүм жок, жерим жок. Айыл өкмөттөргө барабыз, барсак алар да бербейт, жерлерди бербей эметпей. Анан ушу вагондо көп жылдан бери эле жашап келатабыз. Туугандарым да жардам берейин дейт, бирок алардын да эмелери, өздөрүнүн да шарттары бар, өздөрүнүн эмеси бар. Алардан да сурай албайм жардам, эч кимден жардам сурай албайм. Аябай эле кыйын болуп атат мага. 4 инвалидти багыш аябай кыйын, мага оор. Аябай тыштап кетейин десем, тыштап кете албайм, кантип тыштап кетем мамамды. Өзүм мамам, ал мени төрөп өстүргөн мамам, тыштап кете албайм эч жака. Өзүм канымдан жаралган кыздар алар да тыштап кете албайм эч жака. Ошо аябай кыйын эле болуп атат мага. Айыл өкмөт мага жер берип эметсе, бир кирпичтен эметип чогултуп эле үй салмакмын. Ошо айыл өкмөт бербей атат. Күнүгө эле барабыз, барсак эле эртең дейт, депутаттар кол койсун, президент кол койсун деп эле эмете берет. Бербей коюшту жерди. Жок деп эле ошентип эметип келатышат 7 жылдан бери. 7 жылдан бери ушинтип вагондо жашап келатабыз. Бир кызым башы ооруй бергенинен чачын кырып салганбыз. Экинчиси аты жаман ооруга чалдыгып, химия терапия алып жатканына байланыштуу кирпик чачы түшүп калды дейт. Улуу кызымдын чачын өзү эметип алдыртты эле, өзү ошо чач ооруп атат, башы чачымды алып салыңызчы деди, жүйдөп атам аябай деп анан алганбыз. Кичинекей кызымдын чачы өзү түштү, химия луч алганда өзү түшүп калды, чачтары түшүп, кашы түштү, чачы түштү, кирпиги да түштү, түшүп аябай эметти. Химия алганда аябай кыйналды, кичинекей кызым аябай кыйналып, күчтүү химияларды алды. Ошондо аябай кыйналып, озул болуп, аркалары оюлду химиядан. Ошолордун баарынан өттү, кызым жеңип өтүп эметти. Азыр эми кайра эле химия алып атат, кайра эле бирок чачтары түшүп атат. Чач түшөт, химияда жатканда 24 саат жатат, 3 күн жатат химияда. Аябай кыйналат кызым, тамак ичпейт, эчтекеге көңүлү жок болуп калат, аябай кыйналып эметет химиядан. Анан химия алып бүткөндөн кийин 5 күндөн кийин анан кичине көңүлү ачылып эметет. Анан лейкоцит, каны түшүп кетет. Анан кан куйдуртам, лейкоцит деген дары куйдуртам. Ал лейкоцит деген дарыбыз эле кичинекей дары болот экен, ал 2750 сом турат экен. Ошону алып кел дешет, айла жок алам, аны да барып алам, акча таап эметип, аракет кылып акча таап алам. Таап келгиле дейт, таап келгиле деп эметет врачтар, анан таап барып куйдуртабыз, ал дарын издеп жүрүп табабыз. Оңой менен табылбайт ал дары дагы. Мамамда аябай өлөт дешкен врачтар, өлөт уже даярданып 15 күндүк өмүрү калды деген. Анан өзүбүз үйгө алып чыгып келип, өзүбүз кыргызчылык менен айыктырганбыз да. Кыргызчылык кылып ошо менен айыгыбазыр жакшынакай эле мамам жакшы жүрөт. Бирок эми ошондо памперс кийип калды да. Памперс өмүр бою памперс кийет дешти. Ошо менен мамамды ошентип жашап келатат мамам. Кызымды да биринчи барганыбызда аябай коркушту врачтар. Опухоль аябай чоң болуп чыкты, 1,5 килограмм болуп. Чоң болуп. Анан эми анализине бердик, опухольду берип эметкенибизде 3-чү степень деп рак деп чыкты. Өтүшүп кетиптир деп. 70% деп. Анан азыр эми ошо бүткөндөн кийин анан 12 жолу операциядан кийин 12 жолу химия аласыңар деди. Азыр 4-өн алдык, эми дагы 8 химиябыз бар. Коркуп аябай чоң экен опухоль деди. Аябай чоң экен, өлөт дешти. Жага эме дешти, аябай жүрөккө жетип калыптыр шишик деди да. Дагы бир 2 күн, 3 күн кечигип жүрө берсеңер, жүрөккө жетет. Жүрөккө жетсе кыз кете берет деди. Не кыласыңар деди, биз не кыларыбызды билбей, мен аябай ыйлап аяктан, мамамдар да ыйлап не кылабыз деп. Туугандарым болсо химияга бербей эле койгула, химия жаман дешти. Жаман, аны көтөрө алабы бала депчи. Бирок башка жакка алып барганга айла эме болбой калды, каражатыбыз жок болуп калды. Турцияга дешти, Турцияга алып баралы десек, бирок аябай көп сумма акча кетет экен ал Турцияга. 1 миллион акча дешти, Турциядагылар 1 миллион деди. Ал 1 миллионду бизге табыш кыйын болду, анан айла жок эле анан заведующий врач менен сүйлөштүк, заведующий врач айтты, мен химияны өзүм саям, өзүм карайм деди. Биринчи бергенибизде деди, 6 саат химия беребиз деди балага. Ошо 6 саатта көрөбүз деди, бала химияны көтөрө алабы.
6 saat химияны беришти. 6 сааттын ичинде эмне болуп кетерин мен билбей эме болду да, мага кыйын болду. Кызым кетип калабы, ушу химияны көтөрө алабы деп аябай кыжалат болуп, нары басып, бери басып ыйлап, кызым болсо бир жагынан кыйналып аябай. Кыйналып, эмне кыларсыз билбей. Аябай эле кыйын болду мага. 6 saat өттү, химияны көтөрдү, кызым көтөрүп эметти. Бирок вообще эме болуп калды кызым аябай. Вообще солуп эле жатып калды кызымчы, солуп элечи. Эчтеке ноль кызымдачы. Аябай жүрөгүбүз түшүп, ушун кетип калайын кызым, эмне кылам деп. Күнү түн ыйлайм, күнү түн ыйлап, күнү түн Кудайдан суранып аябай, ушу кызымды кайрып берчи, ушу кызымды ары эме кылчы, жардам берчи депчи. Операциядан да аябай жүрөгүм түшүп атты, аябай жакшы чыкса экен, эметсе экен, доброкачественный болуп чыкса экен, тиги эмес, злокачественный дегени да болот экен. Зласы аябай жаман экен да. Операция кылып эметкенден кийин эле 6 айдан кийин эле кайра чыгып кетет экен башка жагыначы. Анан биздики доброкачественный болуп чыкты, тиги эмес. Доброкачественный болуп чыгып эметти, анан ошо азыр эми ошо химияны тындырбай алгыла деп атат. 21 күн сайын барып алабыз химиянычы. Калтырбай алгыла деп атат. Калып калса дейт, химияны калтырып эметип койсок дейт, кийин кайра чыгып кетет деп атат да врачтарчы. 2 жыл, 3 жылдан кийин кайра чыгып кетет. Ошону калтырбай алып койгулачы деп атат. Мейли деп алып атабыз баягы химияны. Эми азыр ошо аябай кыйын болуп атат ошо акча табышка. Иштеп эметип кетейин десем, тиги чоң кызымдан корком, ошо кичке кызым мен жокто кичке кызымды сабап коет, уруп эметип, баш жагынан нервин иштетип турат. Нервин иштеткенде аябай катуу нервин иштетип эметет. Ошо анан келинчегимди, кызымды, келинчегимди укпайт кызым. Келинчегим ошо эме кыла албай атат, кызымды карай албай, чоң кызымга эп боло албай, анан өзүм карашка туура келип атат чоң кызымды. Апам ошо ооруганга так 20 жыл болду. 20 жылдан бери ооруйт, рак оорусу менен. Апама дары эмесине каражат, пенсия алат, ал пенсиясы дарыга эле кетет, дары, памперс алып, памперс кийет. 2007-жылы ооруп эметкенде ошо лучка бергенбиз, лучтан ошо тешип калган, анан ошондон памперс кийип калган, памперс кийип. Өмүр бою памперс кийип жашайт деп айткан врачтар. Ошо өмүр бою памперс кийип жашайт. Анан эч жака да мамам чыга албайт, эчтеке кыла албайт, оор жумуш да кыла албайт. Плитка эмелерге жологон болбойт, мамам ысыкка жологон болбойт. Мамамды да карашка туура келет, өзүм да карайм, мамамды карап эметип турам. Мамамды эч жака чыгарбай, тияка бияка жөнөтпөй, өзүм карап эметем мамама. Эми апамдын пенсиясы эчтекеге жетпейт. Апам ошо эмесине эле кетип калат, памперсине. Чоң кишилердин памперси да аябай кымбат экен. Бир памперсти 60 сомго алабыз. Күнүгө бир блок памперс алып келебиз, бир блок памперси бир жумада эле жок калат. Ал эмеси пенсиясы ошо да өзүнө эле кетип калат. Келинчегим болсо ошо башынан ооруганда аябай катуу ооруйт, анан балдарга да эп боло албай калат, ооруганын эми мен билбейм кайсы убакта ооруйт башынчы, анан ошо карашка туура келип атат. 24 саат бою үйдө отурам, ошо балдарымды карап, эч жака чыга албай, иштей албай. Кызым да тыштап кетейин десем тыштап кете албайм, эч жака кыздарымды да караш керек болуп атат. Кыздарымды карап, багып, ошентип эметип аракетке жетейин деп атам, аракет кылып. Менин кыздарыма бир эмелерди алып берейин дейм, чипсы, кирешки, пиццаларды алып берейин дейм, бирок каражат жетишпейт, алып бере албайм. Балдарым балдарды тиякта кошуна балдарды көрүп келишет, ушуларды алып берчи дейт, алып бере албайм, менин каражат жетишпейт. Үйгө кирип алып өкүнүп ыйлайм, ушул кантип каражат эме тапсам болот, эмне кылып алып берем, ушуларга кантип жеткизем деп аябай эметем, өкүнөм, ыйлап эметем. Үйгө кирип алып балдарым, кыздарыма көрүнбөй ыйлап эметем. Кийим кечектерине да акча жетпейт, алып берейин десем алып бере албайм кийим кечектерин. Өзүм келинчегим дагы эметип айтат, кийим кечек алып бер дейт, алага да алып бере албайм, жеткизе албайм. Өзүм ошо кыздарыма таап келгенге аракет кылып эметем, анан өзүм эми ушу тамак бир жума тамак жебей калам эметип.
жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.